биздеги информация менен бөлүшүп беребиз. Яндекстан кандай бонустары болот, кандай акциялары болот, ушул нерселер менен дагы сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Наконец уже нормально биригебиз деп ойлойм. 5-10 парк болуп бириксек бизге жетет. Яндекстин алдында мана биз профсоюзбуз деп айтышыбызга. Азыр таксопарктар, мен просто самозанятыйды кылып койсом болду деп ойлогондор өтө чоң ошибка кетирип атасыздар. Договор простой типовой эле договор, бири-бирибиз доспуз деген эле договор, опять же, да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеобуз в основном таксопарктын жетекчилерге обращение болот. Коллегалар, көптөн бери бири-бирибизди таанып жүрөбүз, чогулушуп, отуруштан бирге болуп калабыз время от времени. Мен билесиздер, сентябрдан бери уже баарыңыздарга ушул күнгө чейин айтып келаткам, дагынам айтып келаткам, туугандар, коллегалар, немеңерди налоговыйларга туура төлөгүлө, самозанятыйга өткөрүп алгыла, убакыт саат келгенде мамлекет сурага баштаганда уже поздно болуп калат деп. Мана бүгүнкү күндө дагы ошол сентябрда, декабрда айтып аткан сөздөрүм бүгүнкү күнгө дагы келип атат. Самозанятый боюнча айтылган, по-моему, декабрда чогулганыбызда айтылган, туугандар келип биригип профсоюзга, бир профсоюз болуп, ошол жерден бардык ушул вопросторду чечели десек, эми баарыңыздар кыргызча кылдыңыздар, көбүнчөлөрү болгону бир 5-6 эле парк кошулган бизге. Не просто кошулган эмес, келишип офиске договорлорду түзүшүп, договор простой типовой эле договор, бири-бирибиз доспуз деген эле договор, опять же, да. Вот, аны баарыңыздар билесиздер. Азыр сентябрдан, декабрда айтып аткан сөздөрүбүз бүгүнкү күндө дагы келди. Мана эми самозанятыйлардын официальный уведомленияларды ала баштадыңар, водительдер ham, таксопарктар ham. Эртең дальше больше будет, да. Азыр дагы эле ошол сентябрда, декабрда айткан сөзүмдү дагы эле айтышкан. Эч кандай болбойт, медеп эле айтып атасың депчи. Мана ушул күн дагы келди. Баарыңыздар жүгүрүп жүрөсүздөр, самозанятыйды оформить этели деп. Азыр немеге запись кылайын десеңер, там Яндекска вообще 1-число турабы азыр? Канча число? 1 числого ближайший записпи? Откроется 1 число. 1 числода только запись ачылат экен. Адреси немеде? Кандай эле адреси? Огородныйдан, огородныйдан. Эң жаман нерсеси бул жердечи, сиздердин халатный отношенияңыздар законго, мамлекеттин законуга, Российской Федерацияда неге приводить этет? Эртең ИПңыздар, ООңуздар банкрот болот. Налогторду төлөй албай каласыздар. Жаңы закон требованиясы менен, жаңы налоговый требованиясы менен. Сиздердин адамдар укуп калган машиналар, лизингке алган машиналар эмне болот? Баары арестке түшөт, эртеси сот болот. Ошону менен банкрот болот. Компаниялар ham, ИП, ООлор дагы. Ошого бул азыр акыркы сиздерге обращениям, именно таксопарктын жетекчилериге. Коллегалар, четверг, ушул неделе четверг, акыркы күн болот. Числосун азыр айтам. Четверг, получается, бу жерде 12 апрель. 12 апрелден сааттан кечкече офисте болом, саркы саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Стоп. Кечиресиздер. 11 число болот экен. 11 число, 11 апрель болот экен. 11 апрелде сааттан кечкече офисте болобуз. Саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Кайсыл таксопарк келип, ИП ООшун келип, мен ошол биригип бир профсоюзга кирем, налоговый системаларды түшүндүрүп бергиле, кантип төлөнөт, кантип самозанятыйлар правильно кылынат, будущийде банкрот болбош үчүн эмне кылышым керек деп келсе, без проблем договорлорубузду көрсөтүп, как положено, кандай десем, уже партнерский отношения, да, биздеги информация менен бөлүшүп беребиз. Мен ушул күнгө чейин, сентябрдан ушул күнгө чейин профсоюзга келип киргиле, бир профсоюз бололу деп келгенде 5-6 эле парк келген. Бүгүнкү күндө ушул профсоюзга кириш үчүн, будущийде банкрот болбош үчүн, бизге окшоп
любой чыгып аткан законго вперед даярданып безопасный бизнес кылам десең, пожалуйста, келесиздер, 100 000 взнос төлөйсүздөр, именно ушул профсоюзга кириш үчүн. Это членский сбор дейт ар бир ИПшник или ООшнике. Ошол 100 000 төлөйсүздөр, и биз сиздерге уже өзүбүздүн договорлорубузду, өзүбүздүн документтерибизди, кантип налоговый системаны кантип төлөйбүз, кантип короче полный закон боюнча кантип иштеш керек, бар жокту көрсөтүп, сиздер менен өзүбүздүн информациясы менен бөлүшүп беребиз. Помимо этого, лизингтерди кантип выгодно алса болот, кайсы лизинговый компаниядан алса болот, кайсы автосалон арзаныраак сатат, ушул информацияларды дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Яндекстан кандай бонустары болот, кандай акциялары болот, ушул нерселер менен дагы сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Сиздер ойлогоңуздар, келип ошол 100 000 берип эле какой-то бир документ, бумажка алып алам деп. Ал 100 000 ичиге почти 3 айлык ишибиз кирет, 3 ай сопровождение кылып беришибиз керек. ИПңиздерди полностью жаңы системага киргизип, водительдериңиздерди жаңы системага киргизип беришибиз керек. Ал өтө объемный мындай чоң иш да. Ошого ким азыр туура түшүнгөн, менин оюмча, бизнесмен келип, менин номерим указан, о номерге чалып, пожалуйста, профсоюзга кирип, наконец уже нормально биригебиз деп ойлойм. Вот. Андай кылбасак туугандар, андай кылбасак. Азыр мен билген боюнча эле где-то бир 50дөй ИПшниктер точно тааныйм да. 50 получается таксопарк бар да, кыргыздардыкы. Чынын айтсам, 50 парктан келишин биз каалап аткан жокпуз. Бизге хотя бы бир 5-10 парк болуп бириксек, бизге жетет. Яндекстин алдында мана биз профсоюзбуз деп айтышыбызга. Налоговыйда мана биз профсоюзбуз, биз заранее документтерибизди даярдаганбыз, биздикилерди без очередь өткөргүлө дегенге. Эми кыскасы уже айта бербейм, чарчадым. Как оно есть айттым, тондар уже сентябрдан бери еще раз кайталанып атам, угуп атасыздар. Кегиле, биригели, кылайлы, мындай кылбагыла десек да эч ким болгон эмес. Азыр көрүп атасыздар кандай проверкалар болуп атат налоговыйдан. И азыр таксопарктар, мен просто самозанятыйды кылып койсом болду деп ойлогондор өтө чоң ошибка кетирип атасыздар. Бул самозанятыйга өткөн система ал только начало. И дальнейшеде налоговый уже копаться этип дагы өтө көп изменениялар бар алдыда. Ошого ойлонуп көрүңүздөр туугандар, номер телефон указанный болот. Бул эми кегиле биригеле профсоюз бололу деген акыркы видео чыкса керек. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум.